Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Әмма бәд, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху, урматтуу көрүүчүлөр. Сабактарыбыз улантабыз, жин жана шайтандар ааламы. Өтүлүүчү маселебиз шайтандын тузактары. Кайсы тузактар менен динди өзгөртүүгө алып келет. Негизги максаты айтканбыз, бул Аллахка шерик келтирүү, ширк. Ушул шерик келтирүү, ширикке алып келе турган жолу бул динди өзгөртүү. Динди өзгөртүп жаңылык киргизүү. Ошол жолдордон колдонуучу бир тузактарынан бул шек күмөн салуу, үммөткө шек күмөн салуу мусулмандардын арасына. Ошол себептен шайтан шек күмөн салууну өтө күчтүү курал катары карманат, динди өзгөртүш үчүн жана ошол менен бирге үммөттү кыйроого учуратыш үчүн. Ошол себептен байыркы ата-бабаларыбыз, таква ата-бабаларыбыз шек күмөн сала турган адамдардан өтө катуу тыйган. Ошол шек күмөн үммөткө, мусулмандардын арасына кирип, адамдар динге жаңылык киргизбеш үчүн. Жана албетте шек күмөн менен киши динден да чыгып кетиши ыктымал биринчиден, экинчиден ошол эки жүздүүлүккө да түшүп калышы ыктымал. Ошон үчүн бул фитна, бул жамандык, ошол мунафыктардын бир жамандыгы болуп эсептелет да. Мунафыктардын жамандыгы болгондугу үчүн булар ошол дин ичинде шек күмөн салып, динди өзгөртүп, ошол менен бирге адамдарды айткандай кыйроого учуратыш үчүн ушул бир чоң бир иш дагы жүргүзүлөт. Бул душмандардын тарабынан бир көздөлгөн бир жолдордон. Андан кийинки дагы бир себебинен, дагы бир чоң бир себептерден бүгүнкү күндө коомчулук кабыл болгон бир шайтандын бир тузактарынан бул бир гана акылга таянуу. Шайтан бир акылга таянууну өтө катуу колдонот. Сен акылдуусуң, сен зирексин деген бир васвасалар менен, шек күмөндөрдү салуу менен. Албетте ислам бул дин акылды иштетүүгө, ой жүгүртүүгө үндөйт. Жана Аллах Таала асман менен жерди жаратуунун негизинде ой жүгүртүүчүлөрдү Куранда көп жерде мактаган. Мисал үчүн алып келсек, Куранда Аллах Таала айтат: «Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб». Аллах Таала айтат: асман менен жерди жаратууда жана күн менен түндүн алмашуусунда акыл ээлерине аяндар бар дейт. Улул албаб деп ушул акыл ээлерин Аллах Таала абдан мактаган Куранда. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: «Ваттакуллаха я улил албаб лааллакум туфлихун» дейт. Эй акыл ээлери, Аллахтан корккула, балким силер ийгиликке жетерсиңер дейт. Мындайча айтканда, акылдын негизинде бул акылды эгерде Аллахтан коркууга иштете турган болсоң, ошол Аллахтан коркууга, такыбалыкка алып келген болсо, албетте сен ийгиликке жетесиң деген бир маани чыгат бул жерден. Жана ушул сыяктуу аяттар Куранда өтө көп. Улул албаб деген сөздү Аллах Таала көп жерде алып келет, акыл ээлери деп жана мактоо негизинде алып келет. Бирок качан ушул акыл макталуучу болот? Качан ошол Аллахтан түшкөн өкүмдөргө баш ийип четке какпаган болсо. Ошон үчүн бир эки бир чекит бар десек болот. Эки бир көрүнүш бар. Качан акыл саламаттуу болот? Акыл саламаттуу болуп эсептелет. Баягы өзгөрүлбөгөн, туура эмес акыл болуп эсептелбейт качан? Биринчиден ыраазы болуп моюн сунуу менен. Эмнеге ыраазы болуп моюн сунуу менен? Биз Куран менен сүннөттө пайгамбарыбыз алып келген ачык айкын бир маалыматтарга эгер акыйкатына жетпеген болсок дагы, бир акылыбызга эгерде түшүнүгүбүзгө бул түшүнбөгөн болсок дагы акылыбыз менен ошого карабай эгер ыраазы болуп ошол Аллахтан келген нерсеге, пайгамбарыбыз кабар берген нерсеге эгер
моюнсунган болсок, ошондо акылыбыз саламаттуу болуп эсептелет. Качан кайсы нерселерге? Бул ошол кайып нерселерге. Кыямат күнгө, мисалы үчүн, периштелердин бар экендигине, жиндердин бар экендигине, мына ушул нерселерге, кайып нерселерге биз бул нерсени акыл менен жете турган нерсе эмес, себеби бул кайып нерсе, көрүнбөгөн нерсе, албетте. Ошого карабай биз ушул нерсеге ыйман келтирип, ошол мисалы үчүн акыретти биз көрбөй турсак дагы, ошол акыретке, кыямат күнгө даярдансак, Аллах буйругандай, анда албетте биздин акылыбыз саламаттуу, туура болуп эсептелет. Же экинчи көрүнүшү, акылдын саламаттуулугунун көрүнүшү, эгерде ушул акылды эмне иштетип, ой жүгүртүүгө иштетсек, Аллах Тааланын айлана чөйрөдөгү аяндарына ой жүгүртүп, Аллахтын бар экендигине эмне ошол бар экендигине далилат кылган нерселерге ой жүгүртүп, ошондо иштетсек, акылыбыз саламаттуу болуп эсептелет. Жана ошол айланадагы табияттагы нерселерге ой жүгүртүп, жана ошол ой жүгүртүү Аллахтын бар экендигине алып келип, биринчиден, экинчиден ошол Аллах гана сыйынууга татыктуу экендигине эгер ошол акыл алып келген болсо, анда бул акыл саламаттуу болуп эсептелет, албетте. Кандай, мисалы үчүн, акылды эмне ошол далилдерди чыгарганга иштетсек, ибраттарды, пайдаларды алганга иштеткендей, ошол ыйманыбыздын жогорулошуна иштеткендей, ошол Аллахтын бар экендигине, ошол табиятта далилат кылган нерселерге ой жүгүртүп, жана ошол акылыбыз ошол Аллахка сыйынууга алып келе турган болсо, албетте бул акыл саламаттуу болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы коомчулук, адамзат качан адашты, жолдон кагылды, качан ошол акылды өз мартабасынан, Аллах Таала сыпаттаган мартабадан чектен ашырып, даражасын көтөрүп, улуктаганда, ошондо албетте адамзат адашты. Качан ошол акылдан чыккан даанышмандыктарды Куран менен сүннөт, Аллахтын өкүмүнүн үстүнө койгондо, ошондо коомчулук адашып, адамзат адашты. Балким ушундай даражага жетти, акылды улуктай берип, бир гана акылга таяна берип, шайтан ушул акылды өтө кооз көрсөтө берген себебинен ушундай даражага жетти. Жада калса Куран менен сүннөттү, өкүмдөрдү четке кагып баштады. Акылдуумун дегендер. Бул жада калса ушул нерселер акылы жоктукка далилат кылат. Эгерде сенин акылың, эгерде Аллахтын бар экендигине биринчиден алып келбесе, жана ошонун негизинде Аллахка сыйынууга алып келбеген болсо акылың, анда билгиниң бул сенин акылың жоктугуна далилат кылат. Жана канча дипломго ээ болбо, канча профессор же академик болбо, бул нерсе сага жардам бербейт, эгерде ошол сенин ошол мартабаң эмне Аллахка моюн сунууга алып келбеген болсо. Демек, бул акыл албетте макталуучу нерсе экен. Качан? Эгерде эмне ошол акылды жараткан жаратуучуга моюн сундурган болсо. Жана акыл чектен чыккан болот, жана балким акылсыз деп атасак адашпайбыз. Эгерде ошол канча акылың болуп, канча нерселерди ойлоп табып, акылың менен канча бир нерселерди жазаба, китеп жазасың, эмне кыласың, бирок ошол бийик деп ойлогон акылың эгерде ошол сенин акылыңды жараткан жаратуучуга моюн сундурбаган болсо, анда ошол сенин акылың жоктугунун бир далилдеринен болот бул нерсе. Демек, ушул шайтан ушул акылга таянуу менен жада калса, ошол динде жаңылык киргизүүгө да алып келет. Керек болсо, ошол диндеги кишилер өзүн ошол туура эмес жолду кармамаганын себебинен жана өзүнүн акылына таянганынын себебинен динге дагы жаңылык кошо берет. Себеп дегенде мен акылдуумун деп билет. Мен акылдуумун жана мен эч кимге муктаж эмесмин деп билет. Мен ошол динди кандай акылым менен туура көрсөм, демек динде ошондой нерселерди мен чыгарып, ошол нерсеге амал кыла берем деген бир
диндеги бир өзгөртүүлөргө, динге жаңылык кошууга дагы алып келет, мындайча айтканда. Демек, ушул нерселер менен шайтан оңой эле адамдарды жолдон кагып коет. Бул кайсы дедик? Бул күмөн, шек күмөн салуу менен, адамдардын арасында мусулмандарга жана жалаң акылга таянуу менен. Ушуну менен токтотуп турабыз сабагыбызды. Жана адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз бүгүнкү Хафса энебизден келет экен, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аялдарынан. Пайгамбарыбыз Хафса энебиз айтат, пайгамбарыбыз эгер уктагысы келсе дейт, оң колун сол жагына жастанып мынтип айтчу дейт: Аллахумма қини азабака йаума таб'ату ибадак деп 3 жол айтчу дейт. Айтат, маанисинде пайгамбарыбыз: ey Аллахым, пенделериңди кайра тирилткен күнү, ошол күнү азабыңан мени сакта дейт. Кызык нерсе, пайгамбарыбыз дегиле пайгамбарлар Аллах Таала өткөн жана боло турган күнөөлөрдөн кечирип койгон ал кишилерди. Аллах Таала күнөөлөрдөн сактап койгон бул кишилерди. Өзгөчө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды, пайгамбарлардын мырзасын. Бирок ошого карабастан пайгамбарыбыз айтып атат, ошол кыямат күндөгү азабыңан мени сакта дейт. Кызык нерсе, ошол өзүнүн мартабасына, өзүнүн ошол Аллах тарабынан кечирилген ахвалына, бейишке кепилдик берген ахвалына карабай, ушул нерсени дайыма жатарды айтчу дейт. Ошо ачына турган жер, биз балким пайгамбарлардан да ашып кеткендей жүрөбүз. Ошол пайгамбарларга окшоп жада калса, кыямат күндөн коркпойбуз. Бизге бейиш кепилдик берилгендей жүрөбүз. Бир тооба кылып, же Аллахтан кечирим сурабайбыз. Жада калса ошол намаз окумак түгүл, ошол же бөлөк Аллахтын парз кылган ибадаттарын аткармак түгүл, ошо оюбузга да келбейт. Ошо тооба кылып, бир Аллахтан кечирим сурап, өзүбүздү күнөөкөр, Аллахтын астында күнөөкөр акыбалда, ошол сезимде болуу дагы биздин бир оюбузда жаралбайт балким. Аллах Таала өзүнүн азабынан бизди сактасын кыямат күнү, жана өзүбүздүн кайдыгерлигибизди, нафсыбыздын жамандыгын кечирсин. Жана Аллах Таала бизди ошол Аллахтан истихбар кылып, кечирим сурап, тооба кылганга мүмкүнчүлүк берип, жана анын өкүмүн аткарууга бизге мүмкүнчүлүк берип, ошол нерсени рызык кылып берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.